Акыйкатчы институтунун аппарат кызматкерлери Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин жана депутаттардын дарегине жазган ачык каты социалдык тармактарга жарыяланды. Андалар акыйкатчы Адыр Абдрахматова Жогорку кеңештин алдында берген антын жана конституциянын беренелерин бузгандыгына байланыштуу элеген кызмат ордунан бошотуу маселесин тез арада карап чыгууну суранган. Акыйкатчы аппаратынын 90% кызматкери ачык катта парламент төрагасына акыркы үмүтүбүз менен сизге кайрылып жатабыз деген. Нас не ознакомили с этой структурой, с этой реорганизацией. Она говорит, реформа. Никого, вот так же работаем. Просто методы, да? Катта Абдрахматованы ээлеген кызмат ордунан бошотууга бир топ жүйөлөр бар экенин жазган аппарат кызматкерлери, кызматкерлердин эмгек укуктарынын бузулушу, жетекчи катары этикалык стандарттарды сактабагандыгы, ченемсиз иштелген акыны негизсиз кыскартуу, эмгек өргүүсүнө же эс алууга укуктардын бузулушу, кызматкерлерди массалык түрдө бошотуу, кызматкерлердин кесиптик сапаттарына шек келтирүүсү жана башка 20дан ашык себептерди келтиришкен. Бул жагдайлар жумушка тоскоол болуп жатканын айткан кызматкерлер Жогорку кеңештин чечимин күтүп жатканын билдиришти. Биз укук коргоо органы болуп, адамдардын укугун коргойбуз деп иштеп жүрөбүз. Бирок ошол эле учурда өзүбүздүн укугубузду күнү түнү тепселеп келет. Бул акылга сыярлык иш болуп жаткандыгын ушул каттын жүйөсүндө негиздесе болот да. Анткени ушул күнгө чейин Адыр Абдрахматова келгенден тартып 30дан ашык кызматкер мажбурлоо менен өз арызын жаздыртып кетирди. Ошол эле учурда биз дагы азыр аппаратта 91 мамлекеттик кызматкер болсо, анын 30дан ашыгы орунду бош турат. Ал эми калганыбызды күнү түнү иштетип, укугубузду бузуп келет. Өзү жумушка 4-5те келет, келсе, келбесе жок. Жумушка саат 4-5терде келет. Күнүгө. Анан кийин башкалардан талап кылат да. 7 күн мурда тагыраагы 8 декабрда кызматтан бошотулган Нуржан Бообеков өзү акыйкат издеп сотко кайрылганын билдирди. Ал Абдрахматова аны кызматтан мыйзамсыз четтетти деген пикирде. Дүйшөмбү күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда иши каралып, соттор иш материалдары менен таанышып жатканын билдирди. Ал акыйкатчынын аппаратында 2 жылга жакын эмгектенген. Адыр Абдрахматова келгенден бери кызматкерлердин баарын силер билимиңер жок, силер иштей албайсыңар деген ушундай кызматкерлерди күнөөлөп кетирген да. Мажбурлап кетирген. 20дан ашык кызматкерлер мыйзамсыз себептер менен кеткен да. Мен да ошолордун арасында мыйзамсыз себептер менен кетип атам да. Аны сот иликтеш керек, ошо сотко кайрылгам. Азыркы учурда сот карап атат. Ушул 9 айдын ичинде 10 ай болуп баратат. Бир гана кызматкерди жумуштан кетирдим. Анткени ал көп мага чейинки дагы көп мыйзам бузгандыгы боюнча дисциплинардык чара көрүлгөн экен. Мен келгенде дагы келген арыздануучуларга орой мамиле кылып, анан кийин каттарды убагында сапаттуу иш кылбай, жаап жашырган учурлар болгон да. Анан кийин эң акыркы эмнеге мен ал кишини жумуштан кетирдим? Кыз кишини биздин коллегабызды келип сөккөн, ашатта сөккөн. Эми арызын каласыңар өзү көрсөтөм, айткандан уяласыңар деп сөзүч. Анан бул мамлекеттик кызматкердин этикасына жакпайт деп кызматтан кетирдим. Калгандыгын баардыгы өзүнүн каалоосу менен кетишкен. Анан мыйзам боюнча билесиңер, эгерде макул болбосо сотко берип өзүнүн укугун коргоонго укугу бар. Акыйкатчынын аппаратында иштегендердин айтымында буга чейин да ушундай эле 2 кайрылуу каты Жогорку кеңешке жана башкы прокурорго жазылган. Бирок алар боюнча тиешелүү жыйынтык кабыл алынган эмес дейт апрель айында кызматтан кеткен Азим Акматов. Ал акыйкатчы институтунда 14 жыл иштеген. Биринчи каты Жогорку кеңештен каралбай калды, экинчи каты ГКНБден каралбай калды. Анан ошо 3-чү кат боюнча прокуратурадан текшерүү келген. Анан ошо 3-чү кат менен ген прокуратурадан текшерүү келет. Ал текшерүүнү сылап, алдап, сотрудниктерди коркутуп, ал такыр эмеси чыккан жок да, жыйынтыгы чыккан жок. Адыр Абдрахматова кайрылуу катына кол коюп, төрагага жана депутаттарга жолдогон кызматкерлердин пикири менен таптакыр кошулбай турганын билдирди. Акыйкатчы институтуна акыркы үмүт менен адилеттик издеп келгендер кайрыларын айткан Адыр Абдрахматова арыз даттанууларды сапаттуу кароо максатында иш ыргагын өзгөртүүгө барып жатканын билдирди. Албетте аппаратка чоң талаптар коюлган.
мурункудай 9-6-га чейин бир кат менен жүрүп, анан аны тиги прокуратурага жөнөтүп коюп, милицияга жөнөтүп коюп деген болбойт деп талап коюлган. Ал прокуратуранын сунуштамасында жазылып турат. Мен ошол нечендеген аппараттык жыйын өткөрүп, кандай иште жакшыртуу боюнча сунушуңар бар дегенде сунуш түшкөн эмес, бирок менден ошондой талаптар коюлган. Акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери жогорку кеңештин төрагасынан тышкары ачык катты конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Чолпон Султанбекованын жана депутаттардын наамына жолдогон. Кошумчалай кетсек, өлкөдө Акыйкатчы институту 20 жылдан бери иштеп келет. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.